رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء بسم الله الرحمن الرحيم. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. As-salatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi ve ashabihi ecmain. Assalamu alaikum urmattуу 24 TV kanalının görүүчүлөрү жана Марал радиосунун угармандары. Барыңыздарга Аллахтын мээрими жана берекеси болсун. Келиңиздер китеп окуйлуу программасын баштайбыз. İnsan баласын жаратуучу Кудай Таала ушул бардык кайнаттагы жандуу жаратылгандардын ичинен сүйлөгөнгө жана окуганга бир эле инсан баласын жөндөмдүү кылып жаратып койгон экен. Ошол себептен пайгамбарыбызга Кур'ан-ы Каримде улуу Алла Тааланын берген буйругунда Бисмиллахир-рахманир-рахим Икра бисми роббикаллази халак. Окугун, сени жараткан Аллахтын ысмы менен окугун деген аятты бул бир эле пайгамбарыбызга эмес, балким ошол инсанияттын баарына буйрук катары жиберген экен. Азыркы биз заман жашап жаткан, биздин жашап жаткан заманыбыз маалыматтын жана технологиянын дүркүрөп өскөн бир убагында жашап атабыз. Бардык нерсени ушул дүйнө жүзүн, жер бетин бир кичинекей эле бир шаар сыяктуу айландырып, ошондой бир кичинекей нерсеге айландырып койду бул технология. Бардык маалыматтар, бардык китептерди биз оңой олтоң, балким колубуздагы бир телефон же бир компьютер менен кирип маалыматтарга ээ боло ала турган бир заманда жашап атабыз. Демек, маалыматка жетүү азыркы заманда аябай оңой экен. Бирок ошол маалыматтарды жашоого киргизип, кантип жашоо керек, же болбосо ушул маалыматты кантип түшүнүү керек, бул чындыгында аябай оор. Урматтуу бир туугандар, пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадисинде силердин ушунчалык бир динге кирип, ыйманыңардын бекем болуп, мындан кийин кайрадан бул динден кайтып кетүүңөргө мен эч качан ишенбеймин. Бирок бир гана корккон жерим, силердин балким бул дүйнөдө жашап атып, байлыкка берилип кетип, өлүмдөн коркуп калышыңарга мен коркомун деген экен. Ошол убакта сахабалардан бул Абу Хурайра радиаллаху анху айткан хадисинде, ал убактагы сахабалар ушундай ыйманы күчтүү болгондуктан өлүмдөн коркчу эмес эле дейт. Бир күн пайгамбарды өткөндөн кийин мечитке барса эч ким жок. Бир канча адам бир бүрчөктө Кур'ан окуп, бир канча адам хадис жаттап отурат. Ошол убакта демек пайгамбардын айткан заманы келген экен деп айтыптыр. Пайгамбарыбыздан бир хадис айтылган, биз пайгамбарлар жамааты өзүбүздүн артыбызга байлык катары динар дирхам кылып мурас калтырбайбыз. Биз өзүбүздүн артыбызга Кур'ан жана сүннөт калтырдык. Ким ошону бекем кармаган болсо, бул эч качан жолдон тайбайт жана адашпайт деген экен. Келиңиздер, биз ошол азыркы убакытта китеп окуу, балким көп китеп окуп аткандар бар чыгар, бирок чындыгында китепти барактап окуп, анын маңызына түшүнө турган бир илгеркиден караганда да азыр дагы көбүрөөк муктаж бир заман болуп атат. Келиңиздер, китеп окуйлу. Биздин окуй турган китебибиз мынакей ыйманга чакыруунун жолдору деген китепти сиздер менен окугум келип отурат. Бул китептин автору белгилүү дин аалымы Мухаммад Фетхулла Гулендин калемине таандык болгон Диразык басма үйүнөн басып которулуп чыккан кыргыз тилине. Сөз башы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Адам баласы өз табиятындагы түрдүү кемчиликтери менен эң эле төмөн, ал эми бийиктик сапаттары менен периштелерден да жогору тура алат. Ошондуктан адам баласы ошол асыл сапаттары жана кемчиликтери менен бир бүтүндүккө бириктире албаган тарбия жолдору баары чала кайым, майнапсыз болуп калышы мүмкүн. Кур'ан-ы Каримде Бисмиллахир-рахманир-рахим Лaqad халактал инсана фи ахсани тaqвим thumma radadnahu asfala safilin. Биз инсан баласынын ушундай бир жакшы
кулк мүнөзү менен жакшы берилгендиги менен аларды ахсани таквим, аябай бийик даражаларга көтөрөбүз, периштелештиребиз. Бирок алардын кемчиликтери менен, жаман кулк мүнөздөрү менен аларды аябай ылдыйга түшүрүп салабыз деп айткан экен. Андыктан биз өзүбүздүн жакшы кулк мүнөзүбүз менен жаман кулк мүнөзүбүздү, мындай айтканда, жакшы жагыбыз менен жаман жагыбызды бир ортого алып келип тарбия кылышыбыз керек экен. Ислам дини адамга бир бүтүндүктүн нугу менен баа берет. Адам баласын тыюулар жана коркутуулар аркылуу жаман сапаттардан арылтып, жакшы сапаттарга шыктандырууну колдоого алган. Ошондуктан Кур'ан-ы Карим жана куттуу хадистерде коркуу менен үмүт, бейиш менен тозок, мээримдүүлүк менен каардануу, эриш аркак сыяктуу тең салмакта келген. Диндеги асыл сапаттар кээ бир эреже мыйзамдардын так сакталышы менен гана жүзөгө ашып, анын жолун улай алат. Адам баласы бир жагынан руханий сапаттарын өнүктүрүп, жан дүйнөсүн жаратканга бекем байласа, дагы бир жагынан кээ бир жазалоочу эрежелер аркылуу тартипке келип, андан улам дайыма түз жолдо жүрө алат. Адашуудан, ара жолдо бутташуудан, кыйроодон сактанат. Бул жазалоочу эрежелер сырткы жагынан көргөндө балким жагымсыз одоно көрүнүшү менен, андан келип чыккан жакшы натыйжалар менен ал эң жогорку деңгээлге көтөрө турган нерсе. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жерде айтып кеткендей, биз инсан баласын кээ бир жаман иштерди аткаруунун артында балким ал адамды жазалоочу нерселер күтүп турушу мүмкүн деген бир түшүнүктү алып келүү менен Кудай Таала адам баласын бир жакшы тарбияга алып келип атат. Эгерде бизде мындай жакшы бир иш-аракетке, динибизде жакшы бир иш-аракетке бир бейиш менен сүйүнчүлөп, жаман бир иш-аракеттерден улам адам балким анын артында жазалануучу бир нерселерди биздин динде келтирбегенде, инсан баласынын бир орто жолдо алып кете турган тарбияга келүүсү кыйын болуусу мүмкүн экен. Алгач ар бир адам өзүнүн руханиятын жана жан дүйнөсүн таза сактап, туура багытта бекем болууга тийиш. Исламдагы мыйзам эрежелерди жалпылай эки топко бөлүшүбүз мүмкүн. Исламдагы мыйзам эрежелер. Буларды кыска нуска кылып, ички жана сырткы, анфуси жана афаки деп экиге бөлсөк болот. Биринчиси жеке адамдын ички дүйнөсүн жана руханий абалын, экинчиси адам баласынын сырткы чөйрөсүнө карата жоопкерчиликтери максат кылынат. Демек бул жерде анфуси жана афаки деп, анфуси адам баласынын өзүнүн ички нафси. Нафсинде эң эле дегенде биз ошол өзүбүздүн нафсибизди оңдоп тарбия кылганга биз муктажбыз. Андан кийин албетте афаки деп бизди курчап турган айлана чөйрөдөгү ата энебиз, бир туугандарыбыз, бала чака, колу кошуна тууган ырык, дос жар дегеле бизди айланабызды, чөйрөбүздү курчап турган инсандар менен болгон мамилебизди оңдошубуз керек экен. Албетте эң алгач бир адам өзүнүн руханиятын, жан дүйнөсүн таза сактап, туура багытта бекем болууга тийиш. Дегеле ыйман шарттарынын ар бири адам баласын ушул багытка салат. Аллахка, периштелерге, ыйык китептерге, пайгамбарларга, акырет күнүнө жана тагдырга ишенген адам мындай туура багыттын бекемдигин белгилүү бир өлчөмдө сактай алат. Бирок туура багыт жакшы амалдар деп аталып жүргөн ибадаттар менен кубатталып туруусу тийиш. Бул жакшы ибадаттар албетте намаз, зекет, орозо жана ажылык сыяктуу парз ибадаттар менен бирге нафил ибадаттар аркылуу жан дүйнө тереңдигин күчөтүп, руханиятын көркөмдөгөн адам ислам эрежелерин жеке кишиге байланыштуу тарабын аткарган болуп эсептелет. Албетте биз адам баласына Кудай Таала ушул намазды, зекетти, орозону, ажылыкты парз кылып, бул ибадаттар менен биздин ошол жеке жашоодогу өзүбүз тарбияга салуу менен, бул диндеги ибадаттарды аткаруу менен бул жакшы кулк мүнөз, жакшы адам деген адамдын сапаты ортого келип чыгат. Дегеле жаны барлар, мына
Жаныбарлар өздөрүнө ылайык жаратылган чектеринен сыртка чыгып кете албайт. Жаныбарлар. Аларга адам баласы сыңары тандоо жөндөмү берилбегендиктен жоопкерчиликтери да жок. Жиндер болсо ички касиет жөндөмдүүлүктөрү жагынан адам баласына дагы адам баласынан көп эле ылдый турушат. Деги эле шайтандардын табияты жамандыктар менен камыр жумур жаратылгандыктан алар жаман иштерге гана барыша алат. Периштелердин жөндөмдүүлүк касиеттери да чектелүү. Бул жердеги чектелүү дегенибиздин мааниси төмөндөгүдөй. Аларда адамзаты сымал улам өсүп өнүгүү, бараалына толуу деген жок. Шайтан жаратканга баш ийбейт, периште болсо эч бир кынтык кетирбейт. Ал эми адам пендеси болсо жамандыктарды да, жакшылыктарды да кыла ала турган жападан жалгыз бир макулук болуп жаратылган. Демек, ислам биздин Кудай Таала жараткан макулуктардын ичинен эң эле көрүнүктүүсү жаныбарлар. Жаныбарлар ушул өздөрүн бир чектеп койгон чегинен эч качан ашып түшө албайт. Андан кийин шайтандар, жиндер, шайтандар жиндерден жаралган. Бул жиндердин дагы өзүнө тиешелүү гана бир жазайра турган жактары бар. Шайтан, бул жиндерден пайда болгон шайтандар, булар тек гана жамандык гана ишти, же болбосо адамдын нафсисин жамандыкка азгыруу менен гана чектере алат. А периштелер болсо ошондой эле булар Кудай Таалага эч кандай бир күнөө иштер жасабайт. Кудай Тааланын буйруктарын так аткаруу менен гана өздөрүн ошол бир чегинен аша албайт. А бир гана инсан баласы азыркы айтып өткөндөй жамандыкты да, жакшылыкты да кылганга жөндөмү бар макулук болуп эсептелет экен. Эми урматтуу бир туугандар, биз ушул адам баласын ар дайым бир жана башында айтып өткөндөй жамандыгын да, жакшылыгын дагы бир ортого алып келип, бир таалим тарбия берүү үчүн биз эмнелерди кылышыбыз керек жана эмнелерге көңүл бурушубуз керек. Таблиг, тандоо. Таблиг бул жашоонун максаты. Жакшылыкка үндөп, жамандыктан кайтаруу. Бүткүл жаратылыштын түпкү максатына баштаган жол болуп эсептелет. Алла Таала ал улуу вазифа үчүн аалам ордосун ачып, кайра эле ал улуу максат үчүн адам баласына ал ордону башкартып койгон. Пайгамбарлык жолу да мына ушул себептен улам жипке тизилген шурудай тартипке салынган. Адам атабыз биринчи инсан жана биринчи пайгамбар болду. Анын балдары көздөрүн биринчи ачканда эле аталарын жакшылыкка үндөп, жамандыктан кайтарган пайгамбар экенин көрүштү. Демек, алгачкы адам чыйыры пайгамбарлык менен башталды. Жыйынтыгында пайгамбарлык дарагынын мөмөсү эң башында ага урук болгон пайгамбарлардын пайгамбары, эң акыркы пайгамбар, ааламдын көсөмү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям бул аалам арналган жана бул аалам арналып жаратылган болчу. Анын жөнөтүлүү максаты да таблиг болчу. Таблиг дегенибиз жакшылыкка үндөп, жамандыктан кайтаруу. Албетте, урматтуу бир туугандар, жакшылыкка үндөп, жамандыктан кайтаруу бул инсан баласынын негизги максаты, негизги милдети. Пайгамбарлардын баарыбыздын инсан баласынын атасы болуп, пайгамбарлардын эң башында келген улуу адам атабыз дагы эң алгачкы кылган жумушу ушул болуу менен бирге, анын бул дүйнөгө келген балдары бул дүйнөгө көзүн ачар ачпас өздөрүнүн атасын улуу бир пайгамбар катары көргөн экен айтылып отурат. Эми ошол эле келип, эң акыркы пайгамбарлардын мырзасы болгон биздин Мухаммед пайгамбарыбыз бул дүйнөнүн жаралуусуна эң алгачкы урук сыяктуу, үрөн сыяктуу себилип, кайра эле ошол өнүп чыккан дарактын эң акыркы бир мөмөсү катары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул дүйнөгө келди. Ооба, Азирети Адам атанын алгачкы балдары бул дүйнөгө көзүн ачар ачпас замат өздөрүн жашаган ааламдын асманында ар дайым жогорку ааламга назар салган, ал жактан буйруктарды алган жана буйруктарды өзүнө баш ийип аткарууга аракет кылган эң улуу пайгамбарлардан пайгамбар атаны көрүшкөн. Азирети Адам ата инсан катары да
пайгамбар катары да эң алгачкы, эң биринчи болуп жакшылыкка үндөп, жамандыктан кайтарган ишти аткарган. Албетте бул жол бир эле ирет ачылып, анан кайра жабылып калган эмес. Азирети Адамдын алейхиссалам артынан дагы нечен деген пайгамбарлар келген. Бул жерде ошол пайгамбарыбыз Адам алейхиссалам эң алгачкы пайгамбар болуп келгенден кийин ушул ишти жамандыктан тыйып, жакшылыкка буйруу ишин эң алгачкы аткарган бир адам катары, инсан катары жана пайгамбар катары бул ааламга келген. Адам атабыз өз өмүрүн ушул жол менен өткөргөн. Урпактарынан ар дайым жакшы иштерди жасап, жаман иштерден алыс болуусун талап кылган. Анын үнү ал каза болгондон кийин да бир топ мезгилдергече жаңырып турду. Качан гана анын доошунун жаңырганы басаңдап отуруп өчүп бараткан кезде улуу жараткан Азирети Адамдын асыл урпактарынан тандап кээ бирөөлөрүн пайгамбарлык милдетин жүктөгөн. Ошентип ар бир пайгамбар кудум күн сыяктуу батып, кээде дагы башка бир пайгамбардын келүүсү күн сыяктуу келген. Ошентип ар бир пайгамбар кудум күн сыяктуу улам батып кете берип, башка бир пайгамбар да жаңы күн сыяктуу чыга келгенге чейин аралыкта адамзаттын асманы караңгылык каптап калган учурлар болгон. Чындыгында олиялыкка өкүлдүк кылгандар ар бир караңгы түндүн асманында жылдыздар сымал жаркырап турушса да, алардын күн сыяктуу жарык шоола чачышы албетте мүмкүн эмес болгон. Адам алейхиссаламдын бул дүйнөдө үнү жаңырып туруп, бир канча убакыттан Адам алейхиссаламдын өтүп каза болуп кеткенден кийин, үнү өчүп калгандан кийин, анын урпактарынан тандап Кудай Таала жакшы инсандарды пайгамбар кылып жиберип отурду. Пайгамбарлардын бул дүйнөгө келип кетүүсү кудум азыркы убактагы күндүн чыгып, кайра күндүн батканы сыяктуу. Бир пайгамбардын келип күн чыкканда жерди жаркыратып, жарык берген сыяктуу, анын бул дүйнөдөн өтүп кетүүсү күн баткандагы караңгылык сыяктуу кала берген. Бирок ошол убактагы салих бенделер, ар бир пайгамбарлардын ушундай Кудайга жакын, олия сыяктуу, Кудайга сүйүктүү болгон инсандар ошол караңгылыкта асмандагы бир жылдыздар сыяктуу көрүнсө дагы, пайгамбарлар сыяктуу күндүн нуру келип жерди жаркыраткан сыяктуу, пайгамбарлар сыяктуу күндүн нурун чача алган эмес. Азирети Нух алейхиссалам пайгамбарга чейинки доор ушундай уланып отурду. Барыңыздарга белгилүү, Нух пайгамбар бизге Нух дегенде акылыбызга эмне келет? Нух дегенде акылыбызга бир чоң кеме жасап, ошол кемеге ар бир жандыктан жана адамдардан ошол кемеге отургузуп, инсаниятты бир чоң топон суудан куткаруучу бир улуу жол башчы сүрөттөлөт. Азирети Нух пайгамбар, Азирети Нух алейхиссалам пайгамбарга чейинки доор ушундай уланып жүрүп отурду. Анан адамзат ааламы күндөрдүн биринде анын улуу пайгамбар катары бараандуу жана салмактуу добушун угушту. Ал улуу пайгамбар Кур'анда айтылгандай: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Убаллигакум рисалати Rabbi ва ансаху лакум ва а'ламу миналлахи ма ла та'ламун. Садакаллахул азим. Силерге жараткан эгемдин буйруктарын жеткирем. Силерге насаат айтып жатам. Мен силер билбеген нерселерди Аллахтан келген вахий аркылуу билем деген болчу. Ооба, башкача айтканда, Нух пайгамбар өзүнүн 1000 жылга жакынкы жашоосундагы адамдарды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу вазифасын аябай жакшы аткарган. Бирок тилекке каршы көптөгөн инсандар анын дагы айткан сөздөрүнө маани бербей, көптөгөн каршы чыккан инсандар болгон. Ал адамдын, Нух пайгамбардын тек гана кызматы жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу болчу. 950 жыл жашаган Нух алейхиссалам өмүрүнүн аягына келгенде, аны менен жакын жүргөн жолдоштору өлүм төшөгүндө жатканда сурады: "Эй Нух, сен бул дүйнөнү кандай жашадың? Бул дүйнөдө кантип күн өткөрдүң?" дегенде, Нух пайгамбар 950 жыл жашаган Нух алейхиссалам элестетип көрүңүздөр, мен үйдүн бул эшигинен кирип, тиги эшигинен чыгып кеткен сыяктуу жашадым. Өмүрдүн ушунчалык кыска экенин баяндап өткөн. Нух пайгамбардан кийин Худ алейхиссалам,
Худ пайгамбар дагы эмне деди? Мен силер үчүн абдан ишеничтүү насаатчымын деп туруп, өзүнүн коомуна, элине насаат айткан бир пайгамбар катары жиберилгендигин жарыя кылган. Адам баласы улуу жаратканды таанып билүү үчүн бул ыйманды жан дүйнөсүнө бекем орнотуу үчүн жаралган. Адам баласынын анын бул милдетин эскертүү менен бирге аны жогоркуда ыйманга жеткирүү максатында пайгамбарлар ис суутпастан жөнөтүлүп турчу. Барыңыздарга белгилүү, ыйман деген жалгыз Кудай Таалага ишенүү. Жалгыз Кудай Таалага ишенүүнү Кудай Таала биздин көкүрөгүбүзгө, жүрөгүбүзгө берди. Бирок ушул ыймандарыбыз барып эскирип пайгамбарлардын келүүсү менен кайрадан жанданып отуруп, Алла субханала таала адам баласына ис суутпастан уламдан улам пайгамбарларды жиберип турган болчу. Ошентип мурунку келген пайгамбарлардын куттуу деминин таасири адамдардын аң сезиминде жоголо баштаганда, адамзат пенделер мурункуга караганда сөзсүз түрдө моралдык жактан мукурап, руханий дүйнөлөрүн кыйрата баштачу. Адам баласын Алла субханала таала бул дүйнөгө жараткандагы негизги максаты «Вама халактул джинна вал инса илля лиябудун» деп Кур'ан-ы Каримде келгендей, мен инсандар менен жиндерди тек гана мени тааныш үчүн жараттым деди. Демек бул жерде тафсир илиминин башындагы тафсир илиминин мырзасы деп аталган Ибн Аббас радиаллаху анху «Вама халактул джинна вал инса илля лиярифун». Кудай Таала инсан менен жиндерди өзүн таануу үчүн жаратты деген экен. Демек Кудай Тааланы тааныш үчүн биринин артынан бирим улам пайгамбарлар келип, ис суутпастан пайгамбарлар адамдарды эскертүү максатында келип отурган. Пайгамбарлар бабасы, бардык пайгамбарлардын атасы деп дагы эсептелген, пайгамбарлар бабасы деп аталган Ибрагим алейхиссалам жөнөтүлгөндө адамзат ааламы абдан аянычтуу абалда болчу. Ал жакшылыкка үндөп, жамандыктан кайтаруунун жан тирилткен деми менен адам коомчулугунун арасына кирип келди. Барыңыздарга белгилүү болгондой, Ибрагим пайгамбардын учурунда ушунчалык адамдар моралдык жактан муңкурап, аябай ылдыйга түшүп кеткен кезде Ибрагим пайгамбар келип, кайсыл жерде 5-6 адам көрбөсүн, кайсыл жерде бир жамаат көрбөсүн, ошол жерге барып, аларды жакшылыкка үндөп, жамандыктан кайтарып, Аллах Тааланын, Кудай Тааланын бир экенин аларга даават кылып айтып жүргөн бир улуу пайгамбар болду. Бирок Ибрагим пайгамбардан кийин адамзат пенделер мурун жеткен бийиктиктеринен кайра ажырап, акырындап аңгекке карай кулай баштады. Ибрагим пайгамбардын өтүүсү менен дагы көп адамзат эмне болду? Өзүнүн ошол илгерки жеткен ушунчалык бийиктиктен кайрадан ылдый карай түшө баштады. Материяны гана башкы орунга коюп алып, бардык нерсени ошондон тапкысы келген түшүнүк орнуп калды. Учугу ушул кылымыбызга тээре келген, уланып келген ошол түшүнүктүн не деген кыйраткыч нерсе экендигин бүгүнкү күндө биз абдан жакшы көрүп отурабыз. Демек материяга байланган, материалисттик көз карашка байланган инсандар ошол убакыттан баштап ушул убакытка чейин жашап келатат. Ошентип Азирети Муса алейхиссалам кадимки Египетте Нил дарыясынын дельтасында мына ошондой материалисттик атмосфера өкүм сүргөн доордо өмүрүн өткөрдү. Ал дагы мурдагы пайгамбарлар сыяктуу эле жакшылыкка үндөп, жамандыктан кайтаруу вазифасы менен келди. Бир аз кер кайыш коомчулук менен күрөшүү үчүн жөнөтүлгөн болчу. Бул ыйык милдетти аркалоо менен ал өзү жашаган коомчулукту ыйман жолуна карай жетелөөгө катуу далалат жасады. Албетте анын алдында туура жолго оңой жолдон түшө койбогон кежир эл турган болчу. Бирок Азирети Муса алейхиссалам күн түн дебей тынымсыз жасаган ыхластуу жана жигердүү аракеттеринен улам жакшылыкка үндөп, жамандыктан кайтаруунун жемиши катары көзү тирүүсүндө эле көптөгөн ийгиликтердин күбөсү боло алды. Азирети Муса пайгамбар ошол Исраил уулдарына келгендиктен азыркы Египет мамлекетинде фараондун өкүмүнүн кол астында мен Кудаймын деген фараонго кулчулук кылып жүргөн кул элди Муса пайгамбар өзүнүн пайгамбарлык демилгеси менен
аларды жакшылыкка үндөп, жамандыктан тыюу менен ошол кулчулуктан алып чыгып, бир максатына жете алды. Муса пайгамбардан кийин дагы Закария алейхиссалам бул жакшылыкты, бул акыйкатты айтуу үчүн экиге бөлүнүп, тең ортодон араланды. Андан кийин Яхья пайгамбар келди. Андан кийин Иса пайгамбар дагы келип, бул акыйкатты, бул туура сөздү элге жеткирүү үчүн эмне деген кордукту, эмне деген кыйынчылыктарды көргөн жок. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям башына келген кыйынчылыктар баарынан каттуу болду. Бул жолдо ал көрбөгөн кордук, тартпаган азап тозок калган эмес. Кала берсе бир жолу Азырети Айша энебизге: "О Айша, сенин калкыңдан эмнелерди гана көргөн жокмун" деген кайгылуу пайгамбардын бул сөзүндө көңүлгө көк таш тийгендей кейиштүү бир муң жатат болчу. Албетте Азырети Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям биздин пайгамбарыбыз ушунчалык динди таратууда, элди жакшылыкка үндөп, жамандыктан тыюу жумуш кызматында аябай көптөгөн кыйынчылыктарды, кордуктарды көрдү. Пайгамбарыбыздын изинен ээрчип, бул ишти уланткан куттуулар бар. Эгерде мына алардын айткандарын карай турган болсок, ошол эле кейиштүү муңду көрөр элек. 80ден ашкан өмүрүмдө бул дүйнөнүн жыргалы дегенде эч нерсени көргөн жокмун. Бүткүл өмүрүм согуш талааларында, туткун зындандарында, же болбосо өлкөнүн абактарында өттү. Көрбөгөн кордугум, тартпаган азабым калган жок. Аскерий соттордо мага оор кылмышкер сыяктуу мамиле жасашты. Сел саяктай кылып мени ар кайсы жерлерге сүргүнгө айдашты. Өлкөнүн абактарында айлар бою адамдарга аралашуума тыюу салышты. Эчен жолу ууландырышты. Эчен түрдүү акараттарга, кемсинтүүлөргө дуушар болдум. Жада калса жашоодон көрө өлүмдү миңдеген жолу артык көргөн кездерим болду. Эгерде карманган диним өз жанымды өзүм кыйганга тыюу салбаганда, балким Саид эчак эле чирип топуракка айланып кетмек. Мына бул сөздөр чөккөн көңүлдүн муңу болбой эмине. Албетте улуу көсөмдөр, улуу олиязаттар, улуу аалым инсандар өтүп, ушинтип кордуктарга келип, кордуктарга дуушар болуп, өзүнүн жашап аткан жашоосунда элдерди жакшылыкка үндөп, жамандыктан тыйган учурлар өткөн. Жакшылыкка үндөп, жамандыктан тыйган ар бир кадамды, ошол кадамды жасаган адамды Аллах Таала пайгамбарлардын кызматын кылып аткан даражага көтөрөт экен. Урматтуу бир туугандар, келиңиздер, бардык пайгамбарлардын кылган кызматы жакшылыкка үндөп, жамандыктан тыюу болгон. Эгерде биз жакшылыкка үндөп, жамандыктан кайтарчу болсок, анда Кудай Тааланын эң сүйгөн пайгамбарлары сыяктуу даражага көтөрүлүшүбүз мүмкүн. Келиңиздер бир туугандар, биз ушул китептен окуган жана ушул китептен уккан маселелерге амал кылган инсандардан бололу. Баарыңыздарды жакшы жашоого, бири-бириңиздерге болгон мамилени жакшыртууга, мекенге, жерге, элге жакшы кызмат кылууга чакырып кетер элем. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة